Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында Музлайф программасы старт алды жан дүйнөгө. Жагымдуу ырлар менен байыта турган бүгүнкү Музлайф программасында сиздерге өзгөчө эфирде камдап койгонбуз. Кызматта болсо мен Айзада Кубанычбек кыз, ал эми бул студиянын коногу жаркыраган кыргыз эстрадасында өзгөчө орду бар мээримдүү апа, мыкты жубай, мыкты ырчы жана мыкты блогер деп айтууга болот. Бүгүн бизде конокто кыз Сайкал Кабылова. Дароо мыкты ырдан баштайлы. Кубанчым кагылайын айкарегимсин, канымдан жаралган бир данегимсин. Мезгилсиз бул дүйнөдө өтүп кетсем, калтырар бул дүйнөгө белегимсин, калтырар мурасымсың ай тирегимсин. Жашай берем, дүйнөдө сен бар үчүн, ай жашай берем. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Мен да аябай кубанычтамын. Сизди сагындык. Көптөн бери биздин студияга каттабай калдыңыз. Ооба. Менимче жаңылыктар толду, болуш керек, Мен эми азыр ушу төрөгөн жөнүнөн, үй бүлө жөнүндөн айтып бербесем, мен чыгармачылыкты укмуштар элекмин. Бирок ал да болсо кызмат. Ооба, бул да чоң кызмат. Менимче айымдар үчүн эң биринчи нерсе ушул апалык кызмат го. Ооба. Келиңиз ошондон баштайлы. Негизи эле турмушка чыксам эле катарынан төрөйм деп эле айта берчүмүн да. Негизи эле оозумда бар. Сөзүңүзгө туруп аткан кезде. Сөзүм аябай эрте туруп алды окшойт. Баягы орто жаш экөөнүн ортосу 1 жаш 3 ай болду. Анан мындай карап келсем, тиги жаңы төрөлгөн Ләлә болсо бул чоңоюп келаткан Ләлә экен да, кички Ләлә, өкөтөгөн Ләлә. Тиги ласа тиги мындай кой айга түшүн элек кез экен азыр ортончумдучу. Анан бизде азыр күнүгө сонун кырылыш, курулуш менен жашынакай болуп чоңойткан учурубуз. Жакшы бир-бирибиз түшүнө албай атабыз. Анан
анан кичинекей балам негедир кичинекей кезинен бери топ жакшы көрөт. Ага. Корком да ошону тепчиштайбы деп элечи, анан көзүм мынт кичи болуп эле фынк тепчиштип атат. Ай деп эле алып калам. Анан көбүнчө айтат, буга внимание жетишпей атат, баягы карашыңар керек дейт. Анан негизи биз жолдошум экөөбүз сөйлөшүп алганбыз башынан элечи, эми кичинекей тигил азыр көп нерсе билбейт. А ортончуга ошо көбүрөөк внимание кылайлы деп, мен наоборот кичинекейимди көп карабайм. Ушу ортончумду аябай көп карайм. Бирок ошентсе деле кызганып атабы, эмне болуп атат билбейм. Ушундай азыр өзүбүздүн баягы үй бүлөлүк бир укмуш бир жашоодо жашап атабыз. Бирок эң сонунда ооба чындыгында айырмасы 1 жаш 3 ай болгону менен бат эле сиз айтмакчы экөө бир учурда чоңоюп калышат. Эми бат эле деп эми сырттан көргөндөр ушинтип айта беребиз, бирок ичинде кандай экенин сизге эле маалым. Башыңызга бир чапкым келди деп. Ошону сезип калып өзүм эле айтып калбадымбы? Ооба, бирок Кудайга шүгүр ушундай сонун таптакай балдарым бар. Азыр кызым дагы мага көмөктөшүп жардамдашкан, аябай баягы колго жарап калды десем болот. Ошол байкушту көп кыйнап коюп атат окшойбуз. Тигин алып кел, муну алып кел десе эле, ушу мени тажаттыңар, болду төрөп. Байкушту мынтип эле пранк кыла берем деп настроение чыгып калганда, бирдеке калганда эле, Альфия, мен дагы төрөйүн атам, боюмду артым. Нет, не надо. Ой, кушумду. Ошого чейин жетип калдык да. Эми азыр ойлоп атам, эми кичине тынып турайын, чыгармачылык иштейин, андан соң буйруса Кудайым кааласа, анан дагы ушинтип катарынан төрөп алам деген оюм бар. Жакшы оюңуз бар экен, эң негизгиси кичинекейлердин өмүрү узун болсун, келечекте бүтүндүй кыргыз эли сыймыктанган улдардан, кыздардан болсун деп чын жүрөктөн тилектешмин. Анан негизи эле айымдарга ушунчалык баа берем да. Сиз айткандай, ооба, сырттан көргөндө бирөөнүн баласы бат чоңоет деп коюшат го. Баардыгы укмуштай көрүнө берет, бирок анын үй ичинде кандай болуп атканы ал биринчиден эмгек. Ошол эле учурда чыгармачылык инсан болуп туруп, анан үй бүлөгө да жетишиш, ошол учурда блогерликти алып кетиш, видео, рилс тартуу деле ар бир адам колунан келе бербейт го. Туура айтасыз, бул деген оңой көрүнүшү мүмкүн, сырттан эми биз азыр боз коз боенуп, коз кийимдерди кийип алып туруп сүйлөп коюш бул бат эле оңой го бизгечи, мындай элге оңой, көргөнгө оңой, бирок мунун артында канча түйшүк бар. Ал нерсени кылган адам эле билет да, чынында. Мен азыр Кудайга шүгүр апам бар. Ошол апамдын жардамы менен мен ушинтип бардыгына жетишип жүрөм да. Эгерде апам мага башкалардай болуп каралашпай койгондо, башка мисалы апалар бар өзүң балаң өзүң кара дейт экен го. Ошентип каралашпай койгондо анда мен азыр сайкал боло алмак эмесмин да. Мен даже Instagram иштете алмак эмесмин. Азыркы учурда дагы апам карап отурат. Мен бул жака келдим да. Мындай кенен жумуштарымды бүтүргөнгө мага убакыт берет апам. Ошол себептен мен азыр учурдан пайдаланып дагы да болсо апама ыраазычылыгымды билдирем. Келиңиз анда дароо ушул жерден камераны карайбыз дагы апаңызга эң сонун сөздөрүңүздү. Ыйлабайбы? Мен сизге да кошулуп ыйлашам. Апама ден соолук каалайм чынында. Ушинтип биздин жаныбызда күлүп жайнап эле жүрөрүңүз. Сиз үчүн биз баардык нерсени кылганга даярбыз. Апам биз үчүн көрсө, биз ушинтип айтат экенбиз, бирок апам биз үчүн андан дагы эки эсе өзүнүн курман кылганга да даяр экен да, энечи. Өзү ооруп атса дагы мага билдирбей балдарым карап, бар жумушуңа бара бер деп оорусун күчөтүп алды да, баягы эми грипптичи айтып атам дей, апа айтпайсызбы да, анан жолдошум байкап калып анан айтып атпайбы, апам ооруп атат эле депчи. Барып карасам чын эле ооруп атыптыр да. Көрсө байкуш бизди жумушун бүтүрүп алсын, мага алаксыбасын деп кылган ушул болуптур да. Энелердин жүрөгү, Ооба. Чоң рахмат айталы. Биз да ошондой өзүңүздүн апаңыз, Ооба. Каненеңиз деле ушундай каралышып турат. Апам азыр бул жакта эмес, эгер бул жакта болсо ага каралашмак эмес, азыр Кыргызстанда эмес, башка шаарда. Чыдамсыздык менен күтөбүз анда. Аябай күтүп атам. Негизи эле кыз сайкал Кабылова дегенде эле жөн эле бир гана тарапты айтууга мүмкүн эмес. Ырчы деп. Кыз сайкал Кабылованын жигитке жетмешөнөр аздык кылат дегендей эле көп өнөрлөрүн билебиз. Чындыгында баа беребиз, сыймыктанабыз сиз менен. Анан сиздин дагы пародияларды да мурун тартып калчыңыз. Азыр көрбөй калдык аны дагы. Эми Мажит байкем чоңойгон сайын мен болду пародия кылбайм, уялып атам десе мен. Ушунтип эретти чумда. Чынында уже чоңойгон сайын уялат экенсиң. Мен ушу 15 жаштарымда эле болду дегем да, уже уялып калгам кадимкидейчи. Ошол менен эле уялып мындай такыр эле таштап койдум, бирок үй бүлөбүздө ичара турап бар да баары эле болбой элечи. Конок барсак деле мынтип отуруп мынтип карай берем да, ар кимде унчукпайм да коноклорго, только илемде отуруп алчу. Даже мынтип эфирлерге отурганда эле оператор байкелерди карап турам да өзү алчынчы. Келиңиз азыр ушул жерден карап туруп. Тиги байкен турам.
Эми бул жерин азыр мындай чисто эмеси жок болуп атпайбы, бир резюминка болот да, ошол моментте карап турам да, любой адамдыкын чаган сразу алам. А эгерде жанында Мажит байкем же да бир байкем болгондо, же жанында бирөө болгондо сразу ошо тура бермекмин да. Менде ушул адат бар да, эмнеге билбейм аны. Көп ойлойт да, шылдыңдап атат депчи мен. Мен шылдыңдабайм, просто өзүм ушундайм да, илип алам сразу. Анан баягы Кенже Дишеев айтат, сен аны таштабашың керек болчу, бул талант ар кимге бериле бербейт. Сен туруп атпайсыңбы дейт. Бул талант да эч кимде жок дейт. Карап, жок, бул талантты жөн эле мындай өзүм эле колдон берчү үйгө эле. Азыр мени көрүп турасыз. Билбейм, изюмка таптыңызбы, таппадыңызбы, бирок мен көргүм келип атат. Эмеге кийинки эмеге тура берем аны. Эми кийинкиде жазбы, көзбү, качан мен да үйгө илип эми оңой эмес да, карап тура бербейм да. Пока аягына чейин бирдеке илдет да. Ошондо кыз сайкалга илинип калат экенмин деп түзүрөөк болуп турайм. Албетте тамаша. Жогоруда айтып калдыңыз 15 жашта деп, анан мага кызык болгон нерсе кыз сайкалдын кичинекей кезиндеги. Кичинекей кыз сайкалдын ойлору азыркы учурда канчалык деңгээлде ишке ашты, кыялдары, максаттары. Кичинекей кыз сайкал Кабылованын ойлорунун 20% эле ишке ашты окшойт. Ар жакта 80% эмне бар ошондо? Мен ушул эмеке кыял кеч болчу экенмин да. Мен ошо бир курбум айтып атпайбы, сен кичинекейиңде ушул Дубайга барам, цех барам, бияка барам деп ойлончу элең. Карасаң мен ойлончу эмесмин, ошого мен барып атам деп атпай, мен ойлончумун. Мен бул чет эле, мен вообще личный самолетум болчун деп ойлончумун десем, таң калып койчусуң, ушинтип ойлончу элең депчи. Билбейм, мен ушундай кыял кеч болчу экенмин да, мындай даттабы өзүмдү чектебей эле кыялдана берчүмүн да. Балким ушул кыялдарыман дагы ушул эмеге келатам да, мынтип иштеп, мындай өзүмдү жалкоолукка салбай дегенче. Бирок бир жалкоолукка кирип кетсем, аябай ушул чыга албай калам да. Азыркы тапта прям ушул бир жумадан бери ушундай кирип чыга албай атам да. Мен уже рилстер менен эле, стористер менен эле билип койсо болот, что мен жалкоомун, азыр жалкоолугум кармабай эле. Жалкоолугум кармаганда күн сайын видео чыгарып турам да. Кадимкидей иштейм. Бул дагы биздин бир жумуш да. Азыр эми блогерлик менен ырчылыкты бир алып кетип, багы десем, бизге ушундай жумуш болуп калды да. Даже ырчылыктан да блогерлик бизге көбүрөөк каражат алып келип калгандыктан, көбүнчө ушул жака басым жасап калып атабыз. Баардык эле ырчылар эми аны мойнубузга калышыбыз керек. Анан замандын талабы. Туура, анан кийин баягы ошол себептен дагы мен немеден эле ошо рилстер менен эле байкап койсоңор болот. Азыркы тапта аябай жалкоо болуп атам да. Күн сайын видео чыгып, күн сайын изденип калганда мен уже аябай иштеп баштаган убагым болот да. Анан азыркы учурда кичине мындай эмеден чыга албай атам. Ресурста, анан ресурста эмес. Азыркы инста сөздөр менен айткандай. Жолдошум ошол жерден байкайт да, сен депрессия болуп атасыңбы депчи. Анан инста сөздөр блогерлик сөз болгон соң, анан Prime Era деген дагы блогерлер арасында азыр көп сүйлөнөт го. Сиздин Prime Era'ңыз качан болгон же эми болоюн деп турабы? Prime Era'м балким эми болот. Эми 10 гүлүстүн бир гүлү эми ачылып келатпайбы? Балким эми болот. Билбейм, мен азыр Prime Era'м башталып болду, анан болот деп да айта албайм. Балким болот, балким болбойт, билбейм. Мен мындай сөздөрдү деле көп колдонуп, көп эме кылбайт экенмин да. Мен өзү бир калыптагы эле адаммын го. Бирдекеден мындай укмуш бирдеке кылгым келе бербейт да. Мен ушул темпте эле, ушуну эле жакшылтып эле иштеп кеткенди жакшы көрөм. Туруп такыр эле башка болуп кетишет го. Ошону кыла албайм да, реально. Туруктуулук сиздики экен да, жана стабилдүүлүк. Анан кичинекей жөнүндө сөз болуп калдык. Сиз эң алгачкы сахнаңыз канча жашыңызда болду эле? 6 жашы. Ошондо 6 жаштан бери бүгүнкү күнгө чейин кыз сайкал кылып тааныткан кайсы учур болду эле, кайсы жыл болду эле? Кыз сайкалып тааныткан. Мен кичинекей кезимде ошол пародия аткарып жүрчүмүн. Анан Раматылык Рахман Разыков бир кудулдар менен аялдары деген уюштуруп калган. Ошондо Мажит байкем экөөбүз чыгып, Бекбурбиев, Назмилерди тураганбыз да. Ошол моментте эле бир кичинекей кыз жүрөт. Анда биринчи жолу сахнага чыктым. Мажит байкем атаандашып эле чыгып алгам да, мен да чыгам деп элечи. Ошентип анан Мажитти басып өтүп кеттим окшойт да. Анан кийин эле Айгерим Расул кыздын концерти болду. Циркте ошол жерде дагы турагам ырчылар. Ушинтип атып эле кичине атым таанылып баштады да. Мен мурун Мажиттин карындашы деп таанышчу эле баардыгы. Эми азыр Мажит байкем айтканда сен кыз сайкалдын байкесиңби деп таанып атат. Мына келме кезек дейсизби? Ошентип күлүп калат. Анан кыз сайкал кылган, эми негизи эле баягы кандай айтсам, башынан бери эле фундамент түзүп берип койшкан. Анан кийин эле журдап чыкканда мага кыйынчылык деле жараткан жок да. Анткени өзүңдүн атыңды баарын фундаментин коюп берип койгондон кийин аны өзүң түзөп оңдоп
алыш ал өзүңдөн эле. Мен өзүмдөн эле көз каранды болду. Ырлар, клиптер, ушулар эле жеке жашоо деген эле мен ушинтип эле атымды чыгарып койду десем болот. Таланттуу үй бүлөнүн таланттуу кызы болуу канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү? Өлө жаман баягы эле айтып аткам да, аранжировщик отуруп турам. Сиздин үй бүлөңүз эмендей түшүнөбү музыкантсың? Жок, эч ким түшүнбөйт. Кандай жыргалуу дедим. Неге? Тоса бир ырды жазгандан соң сен атаң алып барасың, апаң алып барасың. Бекзат деген байкем бар, ал вообще фирма, вообще түшүнүгү башка. Ал жакпайт ага. Мажит кылып барсаң бир жери бирденке, анан Эрнис байкем алып барасың, аяган ошентип ырың жарабайт да, уже вообще желаниең кетип калат да, бүт нерседенчи. Уже ырым чыгарым келбейт. Ошон үчүн мен ырларымды алып барып узгандан да уже жалтанып калгам да аларданчы. Ошондо 5 электен өтөт экен. 5 электен өтөт. Мен уже чын айтсам, антип электен өткөрбөй калганыма бир 2 жыл болду, потому что мен уже ар кимдин ар кандай сын да булар деген уже сен критикалап эле турушат да, потому что жакшы чыксын депчи, өзүнүн жаман жагын айтат. И сон болуптур деген сөздү көптөн бери уга элек болчумун да, действительно, можериң мондай, ырың можериң монтип коюпсуң, даже бек вокалдарыңа чейин асылып чыгышат да, можерде монотаң туура эмес депчи, анан ошон үчүн деп өзүм чыгарып калгам. Эгерде музыканы билбеген, түшүнбөгөн инсан болсо баары эле сону угулмак да. Сону угуп биле өзүң монтип чыгып кетесиң. Аны элестетсеңиз, ошолор айткандай, ошол минустун баары угула берет да, ырың вообще жакпай калат да. Ал ырыңа $1000 кетирдим, $2000 баштары оорубайт алардынчы. Ошентип канча деген акчалар УБТК кеткен учурлар көп болду. Ошол акчаларды бергениңиздер берип коесуздар кайра, кийинки клиент тартабыз. Албетте тамаша. Чындыгында мен ойлогом, тескерисинче 5 инсан 5 жактан колдоо болсо деп ойлогом да. Колдоо болот, бирок 5өөнөн 5 түрлүү мнение чыгат дагы, сен мнениеңди уже эмне кылышты билбей каласың ошондо, кимисин угушту. Ошон үчүн байкем жөнөтөт, такыр бир менин немеме туура келбеген ырды жөнөтөт. Мисалы үчүн анда көңүл албайсың, жакшы экен деп коесуң. Анан тигинси башка ыр жөнөтөт, Эрнис байкем вообще эле башка бир ыр жөнөтөт ушунда депчи. Мындай менин вкусум мен эч ким эсептешпейт да, өздөрүнүкүн только мага пихать этишет. Ошон үчүн өзүңүз колго алганыңыз туура болгон экен да. Эң сонун азыр болсо маегибизди бир нече мүнөттөрдөн соң улантабыз, себеп дегенде мыкты музыкалык чыгарма сиздер үчүн. Андан соң кайрадан эле Кыз Сайкалдын эң сонун жоруктары. Көрүп жатканыңыз Музлайф программасы, кызыктуу эфирибизди улантабыз, эч кайда алыстабаңыз. Бүгүн бизде конокто ажарлуу, жылдыздуу, жаркылдаган, таланттуу Кыз Сайкал Кабылова дагы бир жолу кош келдиңиз. Ардактуу көрөрман, эгерде жаңы гана кошулсаңыз, экрандан алыстабаңыз дейли. Чыгармачылык жөнүндө, үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп калдык, анан кийин Кудайым буйруса, сиздин өзүңүздүн уул кыздарыңыз ырдайм деп калса, сиз дагы критик катары болосузбу же дайым алардын оюн менен эске алуу менен колдойсузбу? Мен деле ошону тигилердин үй бүлөсүнөн чыккан мен деле критика кылат болушум керек, мен эле башка болуп кетпейм да. Балким ошону көрүп калган системаны бузуп калабы деп атпаймынбы? Жок, биз системаны ошо илгертен бузбай келгенбиз, до конца бузбайбыз го. Династия сакталат дейсизби? Коркпогула, байкелерим, мен силер менен. Эми билбейм, мен ырчуу болушум көп деле негизи каалабайм да. Себеп? Эми өзүм көрүп атпаймынбы? Кыйын эле да бул жакта. Кыз кишиге этим боли, анан ага түшүнүктүү жолдош туш келеби, туш келбейби, мисалы үчүнчү. Эң негизги нерсеси ошол. Мен кызымдан ушинтип эметем да, мындай кандай айтсам, корком да көбүнчө. Эми балдарым, билбейм, балдарым негизи спорт жаатына кичинекей спортко аябай жакын да, уже башынан эле билинет го. Ошентип эле мындай билинип калат башынан эле. Альфия негизи ушу сүрөт тартканга, ушака мындай чыгармачылыкка көбүрөөк кызыгат да, бирок менин жолдошум деле ырчы болбой эле койчу кызым мындай болчу деп ушинтет, анткени мени көрүп атат да, түндөбөй күндөбөй жүрөм көчөдө. Кыйын эле эми. Аны деген түшүнгөн адам түшүнөт, ырчыларга жыргал деген ал бул суро бир сөз да, анан баягы кайнем да айтып калат, силерге жыргал деп, анан жыргал деп турам, 1-2 күн жаныма кош алып кетип жумуштар менен жүргөндө, мындай жыргал деп айтпайм, сиздин жумушуңузду деди да. Ошо менен анан мындай мен кыйналып монтоп атканды кызым ушинтип кыйналбай эле койсо экен. Баягы албетте элдин батасын алып, алкоосуна татыган эң жакшы, бирок хейтке калып кетсе мен кандай абалда калам да. Ошол себептен мындай билбейм, алысыраак эле болсо деп тиленем. Эми азыр кадимкидей сиз сүйлөп атсаңыз, кадимки эле апанын сөздөрүн угуп аткандай сезилди, келечекте ушунчалык карап рахмат айталы. Анан Кыз Сайкал Кабылова учурда блогерликти дагы жогоруда айтып калдыңыз го. Көбүрөөк, анткени замандын талабы ушул.
азыр социалдык тармактар көп нерсеге караганда көбүрөөк акча алып келет. Анан сизде мындай жумуш графики деген кандай, деги эле кардарлар кандай жол менен келет, прайсыңыз кандай, тандап аласызбы заказдарды же? Чынын айтсам, мурун тандоосуз алчумун да, ошол айны хейтке да калдым. Анткени билбейсиң да, биринчи жолу Инстаграмдан акча тап атсаң, акча берсе эле жыргал чарпып. Чындап ушундай ой болгон. Акыл кемдик кылып турбуз да, чынында. Азыр мен өкүнөм ошол нерселеримечи. Дагы да болсо сурай беришет, дагы да болсо хейттемин, бирок кандай десем баягы мен да ошолордой болуп кардар болгом, элдей болчу болгону баягы атың бар экен, аудиторияң бар экен, анан чыгарып койсоң, ошондон сен кылгансың деген атка калып калат экенсиң да. Анан дагы да болсо андай, дагы деле ушундай адамдар менен дагы деле ошол иштешкен компаниялар менен дагы деле мынтишип жүрөм да. Азыркы күнгө чейинчи анан баягы элден да кечирим сурайм, ушул трамес кылып алгам убагында. Анан азыр бардыгын электен өткөрүп, сертификаты барбы жокпу бүт карап, анан кийин гана кылабыз. Азыр чынында корком. Чындыгында ал деле жоопкерчиликте турабы? Чоң жоопкерчилик экен, бул чынында чоң жоопкерчилик. Сизде ошондо 1,5 миллион элестетсеңиздер, 1,5 миллион адам кысай калдын ар бир кыймылын карап турат, кысаймак кал сунуштаган ар бир нерсени карап турат, андыктан бул жоопкерчилик кыйын болсо керек. А прайс жагычы? Прайс жагы меники баягы кандай десем, баягы элдикин көрө албаусум ачылып калды. Прайс жактарынчы активтерин деле салыштырып карайсың да. Анан кээде такыр эле мындай активи дагы, подписчиги да дал келбеген ырчылар мындай билбейм, ушундай да бир ызычы болгонбуз да. Мындай кандай десем, мен Инстаграмга өзлөрүнүкүн теңеп койгондо өлө оозум ачылган да, депчи. Анан мен эчтеке жашырбайм да, мен азыр мынтип туруп ачып бер десеңиз, мен деле ачып сизге көрсөтө алам. Мына менин Инстаграмым ушул. Бак, көрсөтпөй качкандары толтура да. Анан кандай десем, прайсты ошого карап коесуң негизи. А меникинде актив менен элдики ого эле жүрөм ал. Кымбат экен. Меникинен 3 эсе кымбат экен да. А меники мындайгыдай ашыр. Анда макул. Акчаңыздын азыр цифраларын укпайт экенбиз, активдин цифраларын байкай элечи. Көрүүлөрдүн катталуучулар деле мурдакыдай жөн катталбай калган. Ооба. Азыр катталуучу топто 26-жылы, мен угушумча эми. Мен сизге бир секреттин жүзүн ача кетейинби? Мен азыр негизи 2 миллион же 3 миллион болмокмун. Негизи. Эгерде мен башкарчыларды болуп бардык гифке катышканымда. Казакстан менен биргеликте кылышкан бүт ырчылар, блогерлер эсиңизде болсо керек, карантин учурунда. Лайктарды укмушка жетишкенде барды ошол убакта прям 500 миң, 600 миңге көтөргөн. Менде бир эме бар, кандай десем, өзүмдүн не деп койчу эле, мындай өзүмө сөз бергем да. Эч качан гифке кошулбайм, только живой подписчик чогултам деп. Азыр мен ушул живой келатып бир дагы өзүмө мындай башка гифке кошулбай отуруп 1,5 миллион катталуучу топтогом да. Бир гифке катышпай 1,5 миллион топтош. Бул эмне деген аракет? Эмне кылдыңыз ошондо? Мен эми кандай десем, өзүмдүн эле жашоомду киргизип аттым. Дагы кандай десем, эме эмелер тартып, вайндар тартып, анымды коттук да, ошонто эле ушундай эмеге жеттим. Азыр эми ардактуу көрөрман, сиздердин алдыңыздарда кысай калкабылбанын статистикасын көргүбүз келип атат. 1,5 миллион катталуучу. Азыр эми кандай статистиканы маяктан көрөт, ушуларды да билбейм. Каза статистика. Азыр эң эле көп көрүлгөн рилс канча болду эле? Миллиондон ашык? Жок, 6-7 миллион. 6-7 миллион. 10 миллионго чейин деле барбаш керек, 11 миллион барбаш керек. Ошондо көрүлөр 26 миң. Ой, миң деп 26 миллион элестетип атасызбы? Жок, бул иши түшүп кеткен. Бул түшүп кеткен экен. Айттым го жана башы азыр эмем жок болот депчи. Бул Инстаграм иштегениңе жараша болот. Мен аябай түшүп кеткенде ошо 26-30га чейин болот, 30тан ылды 26га чейин болот экен. 26 миллион элестетип атасызбы? Жок, бул иши түшүп кеткен. Бурукларында көрсөк болобу? Түшпөгөн. Ооба, эң эле бийигин көрсөк болобу? Эң эле бий 70 миллион. 70 миллион, 70 миллион болгон.
бай иштегениңе жараша бул делечи. Мисалы азыр мен 1 айдан бери толком иштей элекмин да Инстаграмда, ошондон түшүп кеткен бул, эң түшүп кеткендегим да бул. Прям күнүгө иштеп турсаң 50 менен 70 миллионго чейин көтөрүлөт. Мына сага эгерде 70 миллион көрүүнү топтойм десеңиз, азыр жакшылап тыңдап туруңуз. Кыз сайкалдан да лайфхактарды угабыз. Негизи эле блогер катары кандай сунуштарды берип кетесиз? Балким азыр бизди көрүп аткандар кимдир бирөө блогду баштайын деп атат. Ооба, негизи блогду баштайм десеңиз, анда азыртадан баштай бериңиз. Сиз мисалы эмнеге кызыгасыз? Кээ бирлер уборка кылганга кызыгат, Мисалы үчүн азыр мага бир тармакты тандап алган мага кереги жок, анткени мен уже атым коюп алгам, түзүп алгам, кыз сайкал деген атым бар экен. Мен эмне киргизсем деле боло берет да магачы. Мисалы сүйлөп киргиз койсом деле, мындай кылсам деле, андай кылсам деле боло берет, потому что уже сенде аудитория бар, сага боло берет. А эгерде жаңы баштайм деп турган болсоңуз, көбүнчө мен сизге уборканы сунуштамакмын да. Көбү уборкада катып калат. Уборканы көрүп, мисалы сиз уборкага калып атканда карап калат болушуңуз керек, Уборка андан кийин боёнгон боюнча, эгерде сиз тил билсеңиз, боёнуп атып эле ошол тилдерде сүйлөп кетсеңиз, бул дагы чоң бир кандай десем, эгерде өзүңүздө мындай кыздар бар го, сулуу жашнакай кыздар болсо, сиз анда только сүрөт менен эле ала аласыз да. Сүрөт менен. Сулуу болсо, кыйналым деле кереги жок экен да көрсө. Негизи көбүнчө уборка менен баштаган деп айтканымдын себеби, мен дагы сториске киргизгенде байкалат да, мен жөн эле мынтип сүйлөп койсом мага жакшы кетпейт. Же болбосо дагы мисалы үчүн басып кетип атканымды тартып киргизсем жакшы кетпейт. Мен биринчи эмнеден баштайм? Уборкадан баштаганда актив эсет да. Ошо уборканы көпчүлүгү жакшы көрөт экен. Бул кандайча элге жакын болгон үчүнбү? Ар бир адам дал ошол үй жыйнайт, идиш жууйт деген, ошон үчүн элге жакын болгон үчүн. Мисалы үчүн мен азыр үйдө отурган адам катары билип турам да. Мисалы үчүн үйгө барганда эч ким эле иш кылгысы келе бербейт да. Мисалы мен деле ошол айылдык келин, блогер келин дегендерди карап туруп эле анан эметем да. Мындай кылышым керек экен. Уборка кылып атканда менде уже эме мотивация чоң ойгоно баштайт да. Туруп ушулар ушундый кылып аткан, мен ушу 2 комната үйүм жыйнабай калып турумбу деп турам. Фотография жыйнап кирем. Көбүнө ушундай мотивация экен да. Ошол себептен өзүңүздүн эле күнүмкү кылып аткан жумушуңузду эле тартип киргизип берсеңиз, бул да сизге бир чоң эме болуп калышы мүмкүн да. Кандай десем, жумуш болуп калышы мүмкүн. Чоң жумушка айланып кетиши мүмкүн Инстаграмда. Азыркы күндө личный бренд өстүрүп атышпайбы бардыгы? Мына ушул нерсени ушинтип эле өстүрүп алсак болот. Главное, бетиңизди катпаңыз, бетиңизди катпаңыз. Анткени эртең сиздин ар бир жумушуңузга керек болот. Бет деген бетти өнүктүрүш керек. Мурун реклама кылып жүргөндө мен тартпа деген эжелердин баары кийин келди го, мен личный брендимди өнүктүрүшүм керек болуп атат. Менин бетимди тартып киргизчи депчи. Мен силерге айтчу элем го дейм да. Ошон үчүн бетти тартып киргизген бир чети бул эми акча табууга көрөк эме кылып берет, жол ачып берет. Мына ардактуу көрөрман, эгерде сиз жаңы гана блог алып барууга кызыгып, мен дагы ушул 2026 жыл болуп кетейинчи дегендердин катарында болсоңуз, жогоруда кыз сайкал сизге сонун инструменттерди айтып өттүм. Эң негизгиси кайсы гана жерде болбоңуз, кандай гана иш кылбаңыз, өзүңүздү көбүрөөк кылып жаткан ишиңиз менен бөлүшүп баштаңыз. Эгерде таптакыр эле эмне кылышты билбей атсаңыз, эң сонун лайфхак бул үй жыйнаганыңыздан, боёнгонуңуздан баштаңыз. Жана бул кылып аткан эле жумуш. Кылып аткан жумуш. Анан негизгиси стабилдүүлүкпү же дагы эмне маанилүү? Стабилдүүлүк маанилүү, ооба. Бул жерде иштеп туруш керек. Таптакыр нолдон баштаган адам болсо дагы керек. Такыр жалкоолонбош керек. Мисалы үчүн бир күнү 10 просмотр болсо, эртең 100 болот. Аныңыз 1000 болот да, бир күн эле өзүңүз эртеме турсаңыз таң каласыз, 1 миллион болуп кетет. Мына бул ушундай да, Инстаграмдын өзүнүн мисалы үчүн сиздин бир эле жериңиз жаап калса, ал уже рекке чыгып кетет болсо. Мына сага кулагыңыздарга күмүш сырга дейли. Ал эми рекке чыгып кетүүнүн да өзүнүн бир фишкалары барбы? Ушул фишкаларын мен түшүнө албайм, чынында мен билбейт экенмин, бирок видеолор элге жакканына байланыштуу болот да. Демек мындай айта албайт экенсиң да, ушул рекке чыгып кетиши мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес, айта албайсың. Кээде вообще ойлонбогон эле баягы Айгерим экөөбүздүн бир видеобуз бар го. Мынтип мага чалып, Годо, мага чалбачы дегенчи. Анан жөн ойноп эле тартып койгонбуз да, эми эчтеке киргизгенге эчтеке жок болуп калды. Анан бирөөлөрдү күтүп аткам, сен кел ушуну тартабыз деп тартып койсок, улам жылат да. Айгерим Саматова подружкам айтпайбы, могу видео ненормальный кой, канчага чыгып кетти деп. Карасак чын эле өсүп кеттир. Көрдүңүзбү, биз билген эмеспиз, бирок рекке чыгып кетти, ал видео укмуш просмотр алды. Мына ушундай. Эстеп калыңыз. Анан блогерлик жөнүндө сүйлөшүп аткан соң, кызыгы ушунча идеяны каяктан келет, эмнеден улам? Билбейм, уже мен чечим ошол потокто болот эле келе береби? Ойлонгонуң ушул болуп калат. Мисалы мен ырды ойлоном, анан
ушул кечине жатканда эмне тартсак болот экен, эмне идея кылсак болот экен деп ойлонуп, анан чынында бул жерде көп деле идеянын кереги жок. Азыр Инстаграмдан бири-биринен урдап деле кыла берет да. Трендтерди кайталап, тренд айтылап эле. Ошону эле кичине өзгөртүшү мүмкүн, же болбосо чисто өзүмдүн эле эмен болушу мүмкүн. Негизи көбүнчө ошо карайм, казак блогерлерди көбүнчө карайм, анткени ошолордун идеялары жагат да. Бирок алар дагы өзлөрүнүн идеясы эмес экен да. Алар да башка жактан урдайт экен. Мына ошентип бири-бирибизди карап отуруп эле өсө берет экенбиз. Демек, атайын деле бир ааламды, өзүнчө бир планетаны ачуунун кажети жок экен. Ардактуу көрөрман, болгону гана трендтерди баймай караңыз, туураңыз, кичине жерин өзгөртүп туруп, андан ойлонбой эле видео тартырат. Сонун кеңештер болду, рахмат айт. Ал дагы эми чыгармачылыктын дагы бир бурчу ырчылык. Ырчылык, чынында ырчылык көбүн эсе калып кетип атат. Анткени баягыда ырдап киргизсем, чочун адамымды ырдап киргизсем, алдына сен ушинтип ырдайт белең, Сен ырчып элең дешкен жокпу? ушинтип сен видео тартып бербей ырдап киргизип койчу, сен сонун ырдайт турбайсыңбы десем, мен таң калып атам, мен чын эле ырчылыкты четке калып туруп, блогерликти аябай башым салып алыптырмын деп анан ойлондум да. Кой эми ырдайын деп азыркы күндө ырлардын эмесин карап отурам азыр. Азыр али ырдайырдоо менен элексиз. Ооба, азыр ошондой болуп атат. Буюрса, сиз дагы кыса калкабылова сен ырдайт белең деп таң калбайбы? Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Ардактуу көрөрман, маегибизди алга карай улантабыз. Ага чейин мыкты музыкалык чыгарма болсун, андан соң көрүшөбүз. Бир гана мыкты ырлар, жагымдуу атмосфера, сиз сүйгөн кызыктуу маек Музлайф программасында уланууда. Коногубуз Кызсай Калкабылова, блогерлик жашоодон ырчылык жашоо, апалык милдет, ушунун бардыгы ушул 1 саат алкагында болот, андыктан эч кайда алыстабаңыз дейли. Ыр жөнүндө сүйлөшүп баштаган элек, буга чейин негизи эле жогоруда айтып калдыңыз, ар бир ырымды буга чейин үйдөгүлөр өзүнүн сынын айтып деп. Негизи сизге жан дүйнөңүзгө кайсы чыгармалар, кандай чыгармалар жакын? Кайгылуу. Лирикалуу, кайгылуу, Кайгылуу. Неге билбейм. Кайгылуу ырдаганда менин голосум ошо отургандай болот да. Мага негизи шаңдуурлар көп жараша бербейт. Кайгылуу ырларды негизи машинада укканда дагы жолдошум набыр шаңдуу койчу дей берет да. Алыс жолго чыкканда мен уйкум келип атат дейт. А мен болсо ошо кайгылуу ырды укканда набыр уйкум келбей ойлонуп барам да. А тиги уйкусу келет экен. Анан экөөбүз мындай эмебиз талашып кетебиз ошол жерден. Ал жанагындай билбейм, адамдын табитине туура келбеген ырларды каттайшып. Анан мага ушул кайгылуу ырларды ырдаган, кайгылуу уккан, лирикалык ырларды уккан жан дүйнөмө жакыныраак. Ырдаган дагы, уккан дагы. Кайсы ырларды же болбосо кандай музыканы укканда сиз кадимкидей рахат алып, илхом келип, ыр жараткыңыз келип, аны тараткыңыз келип, ушунчалык эргүү аласыз? Эски ырларды. Неге билбейм. Эски ырларды аябай жакшы көрөм. Мен апамдар менен отуруп алып, кадимки эски ырларды ырдайм да. Кайсы ырларды мисалы үчүн? Кошуңуз агай, жаштык ыры, көп эле. Ушуну азыр сурансам болобу? Бир куплет болсо дагы. Кайсы ырды? Кошуңуз агайды ырдап берейин. Кошуңуз агай. Ардактуу көрөрмандар, азыр кадимкиндей кечинде жакындарыңыз менен бирге отурганда элестетиңиз. Кызсай Калкабылова сиздер үчүн Кошуңуз агай. Ырдап берейин. Оптартып сизди жан дүйнөм, опкол түштү жүрөгүм. Оюмдун баары сиз болуп, баары сиз болуп, ай сиз болуп. Орулуу жандай жандай жүрөмүн. Оюмдун баары сиз болуп, баары сиз болуп, ай сиз болуп. Орулуу жандай жүрөмүн. Браво!
эң сонун аткаруу азыр жогоруда сиз айткандай эле азыр үнүңүздөн да өзгөрүүнү кадимкидей байкадым да сон момундай орустар айтмакчымын насыщенно Балким. же көптөн бери сиз укпагангабы Көптөн же бери. балким өзүңүзгө деле билинип аткандыр Билбейм, мен урдап эле жүргөн урларым ушинтелер дачы. мага мындай бир өзгөрүү кадимкидей такырып бир Чоңойгон сыяктуу. бархатный голос дегендей болуп Балким. чоң рахмат айталы чындыгында эле жанагы дасторкондо апалар менен тургандай рахат. Мага ошондой урлар билбейм, жан дүйнөмө жакын ушундай урлар. А сиз келечекте мисалы үчүн башка жанрда ырдайм же ырдап калам Башка жанрда деле ырдап көрдүк, бирок жарашпайт. жарашпайт. Мен жөн эле коюшум керек экен аны. Улан ушул кандай баштасам ошондой дейсизби? Тынч эле жашай беришим керек экен да. Ошо айтпайм, мен башка жакка секирбей койгонду жакшы көрөт экенмин негизи элечи. Секирип алсам мен өзүмдү өлө дискомфорт сезип жаман болот.